Кечээ Ош шаарындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан Царский двор кафеси имаратынын алдындагы даракты уруксаатсыз кыюуга киришкен. Анын тасмасы дароо эле социалдык тармактарга жүктөлүп, экологияга болгон мамиле нааразычылыктарды жаратты. Айрымдары аталган бизнеске байкот жарыялайм деген пикирлерин жаадырышты. Мындан улам учурунда аймактык башкармалыктын кызматкерлери келип, кыюу иштерин токтотушкан. Арасынан кыйып салды, анан кечээ келдик комиссия менен келип, ушул жерине көрүп, кечээ актар түзгөнбүз. Акт түзүп, актан кийин сотко ашат деп айтылды. Акт түзүлгөн болсо, бүгүн уже иск, айып пулдары чыгыш керек. Экологиялык көйгөй актуалдуу болуп турганда бизнес жана жеке ишкерлик жүргүзүүдө жаратылышка аяр мамиле жасалышы керек. Активисттер жана экологдор ушул сыяктуу көмүскө кыйылган дарактардын санын кыскартып, башкаларга сабак болушу үчүн мыйзам ченемдүү чара көрүүнү талап кылышты. Наваи парк бар, ошонун уландысы болуп эсептелет. Анан парковый зонанын дарактарын сактайм деген милдеттенме болуш керек да. Мен келишимди көргөнүм жок. Бирок менин ичими ачтырган нерсе ошол көзөмөл органы экотехинспекция болуптур, надзор кылат экен. Ошолордун функциясында экен. А бирок мэрия каякта карап турат. Өзү негизи эле мэриянын зелен хозу ар бир даракты эккенден кийин, демек, эгилген ар бир дарактын үстүнө контроль кылыш керек да. Канча деген биз жергиликтүү бюджеттен акча коротуп атабыз. Канча деген биз ошо зелен хозго ишмердүүлүгүн улантуу үчүн жергиликтүү бюджеттен акча коротуп атабыз. Демек, алар ар бир даракка көзөмөл алып туруп, анан кийин экотехнадзор шуну кыйбагыла десе дагы, алар уведомление алыш керек да, жок дегенде. Мисалы үчүн кечээ Зеленхоз бул жерге келбептир, көрбөптүр. Мына МАП эми мэриянын бир структурасы болот, МАП келип токтотуп штраф илишиптир 37 000 сом. Эми бул штраф болбогон нерсе, эмнеге дегенде 100 жылдык дарактарды мына ушул көлөгөнгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек. Анан эгерде бул нерсе азыр токтобосо, анда эртең бүрсүгүнү башка дарактардагы биз билбей эле, коомчулукка көрүнбөй эле кыйылып калышы мүмкүн. Эми бул көчөнүн боюнда экен, ошон үчүн эле билинип калды. Мына мисалы азыр мына Царский двордун артында дагы бир дарак кыйылган экен. Ал дарак качан кыйылган эч ким билбейт. Аты аталган жеке ишкер жана Царский двор кафесинин администрациясы өз чындыгыбыз бар дегени менен ачык комментарий бере элек. Лучше не надо беспокоить. Ар жактан чалып атат, по-любому албайт азырчы. По-любому албайт. Ошо иш боюнча азыр мэрияда жүрөт. Ошон үчүн биз эч кандай сиздерге эмес айта албайбыз. Адамдын өмүрүнө зыян келтирбеш үчүн буга чейин канча дарактарды кулаган болдуктачы. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Жеке ишкер экотехинспекция кызматынан 15 даракты бутоо боюнча уруксаат алган. Мында кыюуга уруксаат берилген эмес. Мындан улам өсүмдүктөр дүйнөсүнө залал келтиргендиги үчүн 37 000 сом өлчөмүндө айып пул салынып, андан тышкары иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. 15 түп даракты бутоо жанакы формовка иштерин, санитар тазалоо иштерин жүргүзүүгө макулдук берген. Бирок түйүнө кыюуга деп берилген эмес.
ал жерге бир гана эле ошол бутоо иштегине деп. Кечээки ошол болгон факты боюнча, соцсетке чыккан факты боюнча булар ошол 15 түп даракты бутабастан эле бир чоң бир бака терек дарагыны жерден бир 2 метр бийиктикте жеринен кыйып, өсүмдүктөр дүйнөсүнө зыян келтирген аныкталды. Ал боюнча жеринде көрдү, ал боюнча мэриянын өкүлдөрү менен барды. Биздин өзүбүздүн экотех кызматтын Ош регионалдык башкармаларынын инспекторлору барып, жеринде активдет этип, бүгүнкү күндө ошол бир түп даракты зыян келтиргенлик үчүн 37.639 сом 38 тыйындык доо коюп, Ош шаардык ички иштер башкармаларына өткөрүп берди материалды. Азыр эми бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн укуктуу баа берип, юридикалык жактан да чара көрүш керек. Мен ойлойм, бул жерде бир эле бул 37.639 сомдук доону эле өндүрүп тым болбостон тиги жакка чара көрүш керек. Биз мындайча айтканда, биз өзүбүздүн компетенцияда ишти жумушту аткардык. Азыр көпчүлүк учурда соцсеттерде жазып атат, бул деген сумма аз, ошону менен чектелет, эгер ошол менен эле 30 миң төлөп коюп эле анан башка дарактарда кыя берет. Ошон үчүн биз укук коргоо органдары деген бар. Биз өзүбүздүн койчу ошол өсүмдүктөргө зыян, дүйнөсүнө зыян келтирилген сумманы эсептеп берип, өзүбүздүн колдон, өзүбүздүн компетенциябызга, өзүбүздүн милдетибизге кирген чараны колдонуп бердик коргоо органдарына. Сарский двор кафеси муниципалдык жерде жайгашкан. Айгүл Ахмедова аттуу жеке ишкер жерге жылына 1.748.000 сом ижара акы төлөө менен иштетип келген. Ал үчүн жыл сайын келишим түзүлгөн. Мыйзам бузуу болгондугуна байланыштуу муниципалдык менчик башкармалыгы быйылкы жылга келишим түзүүдөн баш тартты. Ал эми Ош шаарынын мэриясы бүгүндөн тарта Сарский двор кафеси менен бир тараптуу келишимди бузду. Анткени булар ошол мыйзамсыз ишке өз алдынча баргандыгы себеп болду. Мэрия мындан аркы келишимди токтотуп, ал жерди баштапкы калыбына келтирип, өзүңөрдүн аракетиңер менен бузуп алгыла деген билдирүүнү жиберди. Экологдор арасында жетилген бир түп дарак 3 адам дем алчу кычкылтек бөлүп чыгарат. Андыктан бир бакты кесүү 3 адамды өлтүрүү менен барабар деген пикирлер айтылып жүрөт. Ошондой эле Ош шаарынын абасы нымдуу эмес, кургак экени маалым. Мында жалбырагы көп дарактар абаны тазалагандан сырткары тонналаган чаңды азайтууга да жардам берет. Роза Акматчан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.